Саламатсыңарбы, балдар? Учурдагы оор кырдаалга байланыштуу бүгүнкү сабагыбыз аралыктан болмокчу. Бүгүнкү тарбиялык сабактын темасы бактылуу үй-бүлө, бактылуу коом. Сабагыбыздын максаты: бүгүн силер үй-бүлөнүн коомдук, социалдык жана адеп-акылактык мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Үй-бүлөлүк биримдикке, ата-эненин, бир туугандарды урматтап сыйлай билүүгө, үй-бүлө куруудагы жоопкерчиликтүү болууга тарбия аласыңар. Үй-бүлө деген эмне? Үй-бүлө бул коомдун күзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемделип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү сыйлоо, идеялык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезимдери калыптанат. Үй-бүлөдөгү мамиле бирин бири урматтоо, адамдарды баалоодогу эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Үй-бүлөдөгү тынчтык, сый-урмат эң кымбат нерсе. Эгерде үйдө тынчтык болсо, байлык да, бакыт да, ынтымак да болот. Үй-бүлө бул кичинекей мамлекет. Мамлекетти президент башкарса, үй-бүлөнү ата башкарат. Ал үй-бүлөдө тартип, бала тарбиясы жана үй-бүлөнү каржылоо жакшы жолго коюлат. Мамлекет үй-бүлөдөн куралат. Андыктан бактылуу үй-бүлөлөр көп болсо, мамлекет да күчтүү, бекем болот. Ал эми ал мамлекеттин жаштары билимдүү жана тарбиялуу болушат. Бактылуу үй-бүлө. Бактылуу үй-бүлө куруу тууралуу бир хикаяны силерге айтып берейин. Илгери бир кичинекей чакан шаарчада эки кошуна жашаштыр. Биринчи үй-бүлөдө дайыма уруш, жаңжал, кыйкырык, өкүрүк, түшүнбөстүктөр болуп турчу экен. Ал эми экинчи үйдө болсо дайыма ынтымак жана бактылуулук өкүм сүрүптүр. Ошондо уруш жаңжалы көп үй-бүлөдөгү жубайлар кеңешип, күйөөсү аялын экинчи үй-бүлөдөгү тынчтыктын себебин билип келүү үчүн жиберет. Аялы барып, ачык турган терезеден үйдү шкалап караса, үйдө келинчеги үйдү тазалап, чаңдарды арчып, иреттеп жүргөн болот. Ошондо бир вазаны столдун үстүнө койгон боюнча телефон шыңгырына жооп бергени кеткен болот. Ошондо күйөөсү үйгө кирип, баягы вазаны көрбөстөн түртүп сындырып алат. Вазанын сынган үнүнөн аялы чуркап келип карайт дагы. Бул вазанын сынып калышына мен күнөөлүүмүн. Аны столдун четине унутуп койбосом болот эле. Кечиресиз деп айтат. Ал эми күйөөсү болсо, жок, вазанын сынып калышына мен күнөөлүүмүн. Аны мен көрбөй түртүп алдым деп айтат. Эшиктен шкалап турган кошуна аял ошол жерден ойлонуп, анан үйүнө келет. Үйүнө келип, жубайына айтып берет. Алардын үйүндө бардыгы өздөрү күнөөлүү экен. Ар бир болгон окуяга өздөрүн күнөөлүү сезишип, бири-биринен кечирим сурап турушат экен дейт. Ал үй-бүлөдөгү тынчтыктын жана бакыттын себеби дал ушул кечирим суроо, бирин-бири түшүнүү, бирин-бири урматтоо, бирин-бири сыйлоо экендигин экинчи үй-бүлө да түшүнүп жеткен экен. Ошондуктан балдар, дайыма үй-бүлөдө бирин-бири сыйлоо, урматтоо болуп турган үйдө тынчтык болот. Тынчтык болгон үйдө ынтымак, ынтымак болгон үйдө дайыма береке болот. Ырыскыңдын бешиги атаң дешет, бейишиңдин эшиги апаң дешет. Түнөгүңдүн жоктугун атаң ойлоп, жүрөгүңдүн оорусун апаң сезет. Жашоого алып келген асыл апам, элжиреп, эркелетип баккан атам, жанымда жөлөк болчу жакындарым, силер бар, жаратканга шүгүр айтам. Ооба, ар дайым биз ушундай бактылуу жашоого алып келген ата-энебизге, жаратканга дайыма шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Ушундай бир бактылуу үй-бүлөдө жашасак, мындай бактылуу демек балдар, ар бир бактылуу үй-бүлө бактылуу коомдун түзүүчүсү. Бактылуу коом өнүккөн мамлекеттин түзүүчүсү экен. Ар бирибиздин үй-бүлөбүздүн бактылуу болушу үчүн өзүбүздүн ордубуз бар. Менин үй-бүлөм бактылуулуктун ачкычы, жакшылыктын жарчысы. Демек, ар бирибиздин бактылуу үй-бүлөдө түзүү үчүн ордубуз бар болсо, демек бактылуу коомду жаратуу үчүн дагы ордубуз бар экендиги шексиз. Анда эмесе үйгө тапшырма,
үй бүлөбүз бактылуу болушу үчүн мен кандай салым кошо алам деген ойдун тегерегинде ой жүгүртүп, 5 өзүңөрдүн эң негизги деп эсептелген салымыңарды жазасыңар.